Эфир улантабыз, кезектегі қонақтармен танышуға даярбыз. Сыймық Бейшекеев Қырғыз Республикасының эмгек сіңірген артисти жана бүгін кеп салчу Талай Бектургановтың курсташы Кылыч Сулайманов ағаларыбыз студияда олтырат. Ассаламу алейкум. Элдин жүрөгүндө жашап, ашыктык кырлары менен эсте калган Талай Бектургановтун быйыл көзү тирүү болсо 50 жаштын кырын ашмак. Кече эскерүү кечеси болуп туруп, ошол тууралуу кеп салсак, 27 жашында сүйүүсүн дагы, өзүнүн өмүрүн дагы өзү менен алып кеткен тилекке каршы сыр бойдон калып калды бул нерсе. Ошол тууралуу дароо эле кеп баштасак, Кылыч байке, курсташ катары айта кетсеңиз, кандай инсан болчу дегендей. Саламатсыздарбы? Талай турган айта турган болсо, Талай өзү аябаганда элпек, шайыр, эч кимдин көңүлүн оорутпаган адам болчу. Ырлары биздин кыргыз элибиздин жүрөгүнө ар дайым сакталмакчы. Ал киши азыр болгондо, арабызда болгондо 50 жашка чыкмак. Кайсы жакта окугансыздар? Анан Талай Бектурганов агабызды биз сүйүү ырлары менен билебиз да. Анан сүйүү ырлары менен негизи окуя болот да, ар бир ырга жазылганда. Сиз аралашып калдыңыз канча дагы ошол темага? Ал киши менен биз Кыргыз Бүйсара Бештанов атындагы искусство институтунда окуганбыз 4 жыл. Ошол. Ал киши ырлары ошол убакта аябай хит болуп. Сиз көрүп калдыңыз да ошол жазылган ырлардычы, эмнеден улам жазылчу, же болбосо ошол байланыштуу бир окуялар болгондур, чогуу сүйүү ырларын арнап балкон астында ырдап калгандырсыздар балким. Ооба, ал киши менен ошо ар дайым студенттик мезгилде чогуу өткөздүк, общада чогуу жашадык. Ал өзү таланттуу, аябай таланттуу киши болчу. Мен Талайдын ар бир чыгармалары чында жаштардын жүрөгүнө орун алган да. Анан кече эгер көзү тирүү болгондо кече күнү туура 50 жашка толмок, арабызда жок болгонуна 23 жылдын жүзү болуп калды. Бул эми чейрек кылым деп койсок болот. Ошол көзү өткөнгө чейинки аралыктагы 1-2 жыл аралыгында жаштардын жүрөгүнөн абдан орун алып, ырлары популярдуу болуп, көрүүчүлөрдүн сүйгөнчүлүгүнө айланып калды да. Анан Талай эми окуп жүргөндө эле ошо бардыгыбыз чогуу окуудан тышкары дагы бир ынтымак болуп калды. Ошол Кылыч бардыгыбыз чогуу Өмүрзак Кайыпов, Рахат Көчөрбаев, ошо азыр белгилүү коомузчу дастанчылар. Анан ошондо ар бир чыккан чыгармасына ошо достор биринчи күбө болуп калдык да. Сөздөрдү ырдап берип, могул кандай экен, могул жерине кандай, гитаранын кандай немесин кошсок туура болот деп кеңешип ырдап бериши бизге. Эми жашы бизден улуу болсо да, армиядан келгенден окуп калды. Бирок бир кызыгы көпчүлүгү баягы искусство институтунда гитара бөлүмүндө окуган болуш керек деп ойлошот да, гитара менен чертип ырдагандан кийинчи ырларын. Бирок Талай ошо фольклордук бөлүмдө чопочор сыбызгы бөлүмүндө окуду. Спортко да абдан жакшы мыктуу болчу, спорттон дагы. Ошол кара курдун ээси карате боюнча ушунчалык бир өзүнүн улуулугу, баягы калыстыгы менен, жөнөкөйлүгү менен ар дайым бизге акыл кеп кеңешин айтып, ушул биздин ушул азыркы тапта дагы ошол чейрек кылымдан ашуун убакыттан бери бир жакшы ынтымак сакталып келатат. Үй бүлөлүк карым катнашта болуп келатабыз балдар. Ошонун башатын ошо Талай досубуз түптөп берген десек. Алгач ирет кайдан качан жолугуштуңар билесиз? Алгач ирет искусство институтунан жолугуштук. Мен баягы улуттук филармониядан келип, алардан кийин окуп калдым. Бирок баягы кийин окусам дагы баягы чогуу баскан турганыбыз бир болуп, отуруш кечелерде чогуу бир азыркы тил менен айтканда компания деп коет эмеспизби? Анан ошондо ынтымактын эң биринчи башаты ошол маалда түзүлүп калды. Анан Талайдын эми алгачкы концерти 94-жылы ошо апрель айларында өттү. Анан 95-жылы. Анан ошондо бир 3 күн аралыгында эмне мынча сүйөм сени деген концерт өткөрдү. Тилекке каршы мен ал концертке катыша алган жокмун. Себеп дегенде баягы улуттук филармонияда СТС тобунда иштеп, биз чыгармачылык сапар менен гастролго кетип калдык. Анан ошондо
ар бир адамдын сүйлөгөн сөзү оозунда болсо Кудайдын кулагында деген бекер айтылбайт да, ушул нерсени дагы анан талайга айттым, эми Кудай буюрса кийинки концертиңде катышармын мен. Бул да катыша албай калдык окшойт дедим. Эми кийин концерт коем койбойм ким билет деген сөз оозунан чыгып кетти да. Анан ошол жылы эле көзүмдө каза болуп калды. Чында бул кыргыз өнөр дүйнөсү үчүн ошол убактагы жаштардын табитин тапкан ырчы катары бир топ эле чоң сокку болду десек болот. Анан кечээ мага радиодон бир суроо берди, талай кайсы ырчылардын катарына кошсок болот, талайда кайсы оончулардын катарына кошсок болот деп. Ошо чейрек кылым убакыттан бери ырлар унутулбай, азыркы жаштар дагы ырдап жүргөнү, бул демек талай жаштыктын бир күрөө тамырын таап, жаштардын бир оюндагысын ырдагандыгы үчүн ар бир муунун өзүнүн жаштары болот эмеспи? Ошо муун алмашса дагы ошолордун сүйүү угуп атканы бул жаштыктын күрөө тамырын таап алгандыгында деп айтсак болот да. Бул сөз менен мен кошулам, анткени кандай бир шериңеге барып калбайын, Талай Бектургановдун ырларынан жаңыртса болобу дегенде оозго биринчи ар бир инсандын, ар бир музыка сүйүүчүнүн оозуна Назира деген ыр келет да. Баары билет. Бул биздин мен чоң атам да ырдап жүргөн, атам да ырдап жүргөн, мен досторум да ырдап жүрөт да. Үч кылым бул Иштор деп койсок болот да. салыштырмалуу легенда деп койсок болот да. Бул легенда деген сөзгө дагы салыштырып койсок болот. Сыймык байке, комузуңуз менен эми бир чыгарма аткарып бересиз го дейм. Анда ошо Талайдын калемине таандык ырлардан бүгүн аткарып берели. Кудай буюрса биз бул нерсени былтыр дагы сүйлөшкөнмүн. Чаткал мамлекеттик администрациянын башчысы ушул Аким Алмаз деген жигит менен ушул Талайдын эскерүү концертин өткөрүү тууралуу, анан Талайдын ырларын нутка калтырбоо боюнча ошо күз айларында бир конкурс өткөрсөк деген ой тилек максаттар бар. Анын баардыгы Кудай берсе ишке аша турган нерсе. Анда ошо Талайдын Таарынба деген бир чыгармасы бар. Ошол чыгарманы кылыч кошулуп турасыздар. Жал оруп сентип кайгырба, жанаша сен басып ал менен, көңүлдү сен антип калтырба. Жанаша сен басып ал менен, көңүлдү сен антип калтырба. Башында сен жүрдүң каткырып, сүйөм деп сен мени жактырып. Эгерде чын сүйсөң сен мени, эмне үчүн кетесиң калтырып. О тагдыр сен мынча таш борсуң, таш борсуң сен мынча таш борсуң. Бирине бирин ай сүйдүрүп, кайрадан эмне үчүн кошпойсуң. Бирине бирин ай сүйдүрүп, эмне үчүн кайрадан кошпойсуң. Ай көзүмө кечир деп кыйладың өкүнө. Ошондо сенин сөзүңдү угуп, калтырап кеттим мен булугуп. Ошондо сенин сөзүңдү угуп, калтырап кеттим мен булугуп. Чыгарма, бул чыгарма чынында учурунда абдан оозго алынган жакшы мыкты чыгармалардын катарын толуктаган жаштар арасында. Азыр дагы ушул
өзүнүн күйөрмандарын жоготпой келет деп айтсак болот. Дагы бир суроо болуп турат, буга чейин айтпадыңызбы? Элдин көпчүлүгү эмнегедир гитара факультетинде окуган деп ойлошот депчи. Эмне үчүн ошондо элге гитара ойногон Таалайбек Турганов эсте калып калды деп суроо берсек? Ошол убакта чынында гитара менен ырдагандар дээрлик жок эсе болчу да. Анан баягы жаштардын көпчүлүгү цойду кумир тутуп жүргөн да. Ар бир улут, мисалы үчүн, дүйнөлүк баягы жылдыздар жаралганда өзүнүн улутунан дагы ошондой бир окшош адамды көргүсү келет да. Анан Талай дагы ошол орунду толуктай алды десек болот, бирок тилекке каршы өмүрү да ошо сойдукундай болуп калды. Анын да өмүрү кыска болуп калды. Анан экинчи четинен баягы гитара менен ырдагандар дээрлик жок эсе болчу да. Кыргызстанда. Ошол кезде жаңылык болчу. Жаңылык да болду. Анан ошол чыгарган обондор гитарага айкалышып калгандыктан жүрөктөн эми жаштыктын деминде баарыбыз эле өткөрүп калдык да, жаш болдук. Сөзсүз түрдө ар бир бойдокчулук убакта айылда деле, шаарда деле гитара көтөрүп, гитара менен ырдап калгандар бар да. Анан ар ким өзүнүн жаштыгын ошол гитаранын кылдарынан издеп таба алды окшойт да. Менимче ошонун өтө деле чоң секрети жок, бирок ошол убакта ошондой ырлар, ошондой гитара менен ырдалган ырларга суусап турган экен. Ошо Нурлан Челебаев, Таалайбек Турганов экөө ушул нерсени толуктады десек болот. Ага чейин бар эле Сагынбек Момбеков. Бирок ал жанагындай олуттуу чыгармаларды кайдыгерлик окшогон баягы сүйүүч темасында эмес, көбүрөөк баягы эл журт, патриоттук ырларды ырдагандыктан, баягы ошол орун бош тургандыктан. Азыр деле мисалы үчүн гитара менен ырдап чыга тургандар болсо, менимче бул орун дагы деле бош. Менимче күйөрмандарын табат болуш керек. Азыркы жаштарды ушул нерсени ойлонуп көрсө болот да. Айтасыз. Кылыч байке, канча дагы күн сайын Таалай байке менен күн сайын жолугуп калдыңыз, окуп калдыңыз, эндей бир кызыктуу окуялардан болсо айтып берсеңиз, же болбосо балким бир кандайдыр бир кызыктуу окуялардан улам таанышып калгандырсыздар, же алгачкы ирет сезимдериңиз тууралуу айтып бересизби, же? Ооба. Биз 92-жылы чогуу окууга келип калдык. Ал убакта ошол баягы союз таркап жаңы мезгил болчу. Ошондо общада чогуу жашадык. Ошол анан ал өзү аябай жакшы илпек адам болчу. Анан общада жашаганда өзүңөр билесиңер да, баягы ачка топ калчубуз, кээде ошонун немесинен сыртка чыгып, кээде ал жак бул жакка чогуу барып ырдап келчүбүз. Биздин эң чоң улуу агаларыбыздан болчу. Эми биз ошол убакта баш армияны көрүп келген, аскерди көрүп келген адам катары турмушта түшүнүп калган да. Анан баягы мектепти жаңы бүтүп келген балдарга баш көз болуу иретинде. Ал убакта азыркыдай студенттерге оңой болуп калбады. Тойлор, башка ресторандарга барып ырдамай деген. Ал убакта андай жок эле, бирок ошондой жанагындай туулган күн башка нерселерге ошол кылычты, мисалы үчүн Өмүрзак, мен деле мисалы үчүн ушундай барып өзүбүзгө тиешелүү энчибизди алып келген учурлар болду. Бирок Таалай бир дагы баланы бөлүп өйдө карап бириң ылдый караган жок, бардыгына тегиз мамиле кылды. Эмне адамдын көңүлүн алганды жакшы билер эле да, жакшы көрөр эле. Ушунчалык баягы жакшы ырларды жаратканы менен кыздарга сүйлөгөнгө жок эле өзү негизи. Сөзсүз түрдө жандоо чалып жүрчү. Ошо Назирага дагы Өмүрзак көбүрөөк күбө болуп калды. Назирага чыгарганда дагы ошо өзүнүн айта албаган сезимин ошол ыр аркылуу билдирди окшойт деп ойлойм да. Анан туулган күндөрдө сөз бир жакта болуп кала турган болсо дагы, бир жердештер менен жолугушуп аткан болсо дагы сөзсүз түрдө бир келип ортодон бир куттуктап кеткен жөнөкөйлүгү бар болсо, бул анын адамдык жакшы сапаттарынын бири деп айтсак болот. Эми окуялар абдан эле көп болуш керек. Кылычта бүгүн
бирче толкунданып атат окшойт. Дароо эле суроо болгондо эсте албай калган окшойт э. Кантсе дагы чоң рахмат ушинтип келип жакшы маек кылып бергениңиздерге. Сіздерге разычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Далай Бектургановдун элесин эскерип келген жакшы тааныган агаларыбыз студиябызда отурат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеевич жана Далай Байкен жакындан чогуу окуган, бир партада олтуруп калган байкебиз Кылыч Сулайманов эфирде болду. Улана берет.